Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Иранда 72 сааттан бери интернет өчүк экени айтылды. Жакынкы чыгыштагы соңку окуялардан улам Иранда 72 сааттан бери интернет дээрлик өчүк. Бул тууралуу Россиянын РИА Новости басылмасы NetBlocks эл аралык интернет мониторинг кызматына таянуу менен жазды. Иранда 4 күнөн бери интернет өчүрүлгөн. Өкмөттүк чектөөлөр 72 сааттан ашык убакыттан бери болуп жатат деп жазылган аталган кызматтын X социалдык тармагындагы баракчасында. Буга чейин аталган кызмат Иранда 48 сааттан бери интернет өчүк экени кабарланган эле. Эскерте кетсек, 28 февралда АКШ менен Израиль Иран аймагында кеңири масштабтагы аскердик операция баштаган. Буга жооп катары Иранда операциясын баштап, жакынкы чыгыштагы америкалык аскердик базаларга жана Израилдин шаарларына сокку урган. Иран тараптан жасалган чабуулдардан кесепетинен Бириккен Араб Эмирликтери, Бахрейн, Ирак, Оман жана Перс булуңундагы өлкөлөр жабыркаганы кабарланды. 1 мартта Израилдин соккуларынын натыйжасында Иранын жогорку лидери Али Хаменеи каза болду. Өлкөдө улуттук аза күтүү жарыяланып, убактылуу жетекчилик кеңеш түзүлдү. Иранын президенти Масуд Пезешкян Хаменеидин өлүмү үчүн өч алууну убада кылды. Учурда жакынкы чыгышта кырдаал курч бойдон калууда. Жакынкы чыгыштан кыргыз жарандарын эвакуациялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Тышкы иштер министрлиги жакынкы чыгыштан бир катар өлкөлөрүндө кыргыз жарандар үчүн эвакуациялоо каттамдарын уюштуруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул тууралуу 3 мартта министрлик билдирүү таратты. Ал өлкөлөрдүн ичинде Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмираттары жана Оман бар. Тышкы иштер министрлиги жакынкы чыгыш мамлекеттеринин аймагында жүргөн жарандарга этият болууну, эл көп чогулган жерлерден жана кооптуу аймактардан оолак болууну, жергиликтүү бийлик органдарынын жана укук коргоогчулардын коопсуздукту камсыз кылуу боюнча талаптарын так сактоону сунуштады. Ошондой эле өздүгүн тастыктаган документтерди жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн байланыш маалыматтарын дайыма жанында алып жүрүүнү эскертти. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кара суунун мурдагы акими УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгын жетектейт. 27 февралда кызматтан бошотулган Кара суу районунун акими Канат Табалдиев эми УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгын жетектейт. Бул тууралуу бүгүн президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү билдирди. Маалым болгондой, УКМК төрагасынын орун басары Алишер Эрбаев облустук мекеме ишканалардын жетекчилерине Табалдиевди тааныштырды. Иш-чарага президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев, Ош шаарынын мэри Жанар Акаев, алардын орун басарлары, ошондой эле облустук укук коргоо органдарынын жетекчилери катышты. Эскерте кетсек, аталган кызматка 19 февралда Жоомарт Токтогулов тайындалган болчу. Согуштарды чексиз жүргүзүүгө болот. Трамп курал сактагычты запастар менен мактанды. АКШнын президенти Дональд Трамп өлкөнүн куралдуу күчтөрү практикалык жактан чектелбеген запастарга ээ экенин билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Трамптын айтымында АКШнын курал сактагычынын деңгээли мурдагыдан жогору жана сапаттуу. Бизде чексиз запас бар. Бул куралдарды колдонуп, согуштарды узак убакытка жана ийгиликтүү жүргүзүүгө болот деп жазды ал социалдык тармагындагы баракчага. Ал ошондой эле айылым жогорку класстагы курал жарактар чет өлкөлөрдө сакталганын белгиледи. Трамп мурдагы президент Джо Байденди сынга алып, анын Украинага $100 миллиард заманбап курал жөнөткөнүн, бирок аларды толук кандуу алмаштырууну камсыздабаганын айтты.
Мен биринчи мөөнөтүмдү куралдуу күчтөрдү калыбына келтирдим жана азыр да муну улантып жатам. АКШ даяр жана чоң жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп кошумчалады ал. Учурда АКШнын Иранга каршы операциясына кеткен чыгымдар болжол менен $2 миллиард жакындап калган. Бул тууралуу Ирандагы согуштун баасы интернет сайты билдирүүдө. Мексикадагы нарко баронду акыркы сапарга узатуу эл менчу алтын табытта жерге берилди. Мексикада күчтүү кылмыштуу топтун жетекчиси Халиско Жаңмон картелинин башчысы Немесио Осигара Сервантес лакап аты Эл Менчо акыркы сапарга узатылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Алтын табыт жана күчөтүлгөн коопсуздук маалыматка ылайык коштошуу зыйнаты Ресинто де ла Пас көрүстөн аймагында өткөн. Маркумдун сөөгү көрүстөнгө алтын түстөгү табыт менен жеткирилген. Ак катафалк түш маалында келип, табыт кызыл розалардан жасалган короз формасындагы гүл композициясы менен кооздолгон. Короз символу Осигара Сервантеске байланыштуу экени айтылат. Ал короз угуштарына кызыккандыктан Сеньор де лос Гаглос короздордун кожоюну деп атка конгон. Маркумдун жакындарынын катышуусунда алтын табыт оркестрдин коштоосунда мөрсөгө жеткирилди. Көрүстөн жайгашкан аймакта коопсуздук чаралары күчөтүлүп, улуттук гвардия, армия жана полиция кызматкерлери нөөмөттө турушкан. Процессия өткөн жолдордо блокпосттор коюлган. Өлүмдүн жагдайы. Буга чейин Мексиканын башкы прокуратурасы бардык тиешелүү процедураларды аяктап, генетикалык экспертизанын жыйынтыгында туугандык байланышы тастыкталгандан кийин Эл Менчонун сөөгүн үй бүлөсүнө өткөрүп берген. Маалыматка ылайык ал 22 февралда федералдык күчтөр жүргүзгөн операция учурунда Тапальпа муниципалитетинде оор жаракат алып каза болгон. Анын өлүмүнөн кийин картелдин мүчөлөрү Халиско штатында жана өлкөнүн башка аймактарында баш аламандыктарды уюштурушкан. Эл Менчо акыркы жылдары Мексикадагы эң таасирдүү жана издөөдө жүргөн кылмыштуу топ башчылардын бири катары белгилүү болчу. Ал жетекчиген Халиско Жаңмон картели өлкөдөгү эң күчтүү кылмыштуу түзүмдөрдүн бири деп саналган. Ирандын тышкы иштер министри каза тапкан кыздардын мүрзөлөрүн көрсөттү. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи социалдык тармагындагы баракчасына билдирүү жазып, АКШ жана Израиль тарабынан сок курулган башталгыч мектептин каза тапкан 160тан ашуун кыздар үчүн казылган мүрзөлөрдүн сүрөтүн жарыялады. Бул АКШ жана Израиль тарабынан жардырылган башталгыч мектепте каза тапкан 160тан ашуун күнөөсүз жаш кыздар үчүн казылган мүрзөлөр. Алардын денелери талкаланып кесилген. Бул Трамп убада кылган куткаруу чындыгында кандай экенин көрсөтүп турат. Казадан минапка чейин күнөөсүз адамдар өлтүрүлгөн деди өз билдирүүсүндө министр. Эскерте кетсек, 2 мартта Ирандын түштүгүндө жайгашкан башталгыч класстын окуучулары билим алган мектепте АКШ жана Израиль тарабынан сок курулганы маалымдалды. Анда курмандыктардын саны 171 адамга жеткени, көпчүлүгү окуучулар экени кабарланды. Иран тарап Ормуз кысыгы аркылуу өтүүчү кемелерди өрттөй турганын билдирди. Иран акыркы кырдаалга байланыштуу Ормуз кысыгын жапканын жана аймакка кирген бардык кемелерди аткылай турганын эскертти. Бул тууралуу Россиянын РИА Новости басылмасы Ирандын ИСНА маалымат агенттигине таянуу менен жазды. Андагы маалыматка ылайык, Ислам революциясынын сакчылар корпусунун командачысынын кеңешчиси генерал Ибрахим Джабари аталган кысыкка кирген кемелер аткылана турганын айткан. Ормуз кысыгы аркылуу өтүүгө аракет кылган бардык кемени өрттөйбүз. Бул аймактан бир тамчы мунайдын чыгышына жол бербейбиз деген Джабари. Ормуз кысыгы эмнеси менен маанилүү? Аталган кысык дүйнөдөгү эң маанилүү деңиз жолдорунун бири. Ал аркылуу Перс булуңундагы мунай менен газдын чоң бөлүгү башка өлкөлөргө ташылат. Кысык Иран менен Омандын ортосунда жайгашкан. Эгер кысык жабылса же коопсуздук начарласа, дүйнөдө мунайдын баасы дароо өсөт. Ошондуктан Ормуз кысыгы дүйнөдөгү эң маанилүү деңиз жолу болуп эсептелинет. Эскерте кетсек, 28 февралда АКШ менен Израиль Иран аймагында кеңири масштабтагы аскердик операция баштаган. Буга жооп катары Иранда операциясын баштап, жакынкы чыгыштагы америкалык аскерлерди базаларга жана Израилдин шаарларына сок курган. Иран тараптан жасалган чабуулдардан кесип эткен Бириккен Араб Эмирликтери, Бахрейн, Ирак, Оман,
жана Перс булуңундагы өлкөлөр жабыркаганы кабарланды. 1-мартта Израилдин соккуларынын натыйжасында Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи каза болду. Өлкөдө улуттук аза күтүү жарыяланып, убактылуу жетекчилик кеңеш түзүлдү. Ирандын президенти Масуд Пезешкиан Хаменеидин өлүмү үчүн өч алууну убада кылды. Учурда жакынкы чыгышта кырдаал курч бойдон калууда. Дубайдан учкан учак Москванын Внуково аэропортуна конду. Жакынкы чыгыштагы соңку окуялардан улам токтотулган аба каттамдары жананып, Дубайдагы алгачкы каттамдын учагы Москванын Внуково аэропортуна конду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, учактын ичинде жүргүнчүлөрдүн басымдуу бөлүгү 28 февралдан бери каттам жүрүп жаткан Орусиянын жарандары болушкан. Дубайдан келген FC 84-89 каттамынын учагы 3-мартта саат 3:44 конду деп жазылган аталган аэропорттун маалымат тактасында. Эскерте кетсек, 28 февралда АКШ менен Израиль Иран аймагында кеңири масштабтагы аскердик операция баштаган. Буга жооп катары Иранда операциясын баштап, жакынкы чыгыштагы америкалык аскердик базаларга жана Израилдин шаарларына сокку урган. Иран тараптан жасалган чабуулдардан кесепеттен Бириккен Араб Эмирликтери, Бахрейн, Ирак, Оман жана Перс булуңундагы өлкөлөр жабыркаганы кабарланды. 1-мартта Израилдин соккуларынын натыйжасында Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи каза болду. Өлкөдө улуттук аза күтүү жарыяланып, убактылуу жетекчилик кеңеш түзүлдү. Ирандын президенти Масуд Пезешкиан Хаменеидин өлүмү үчүн өч алууну убада кылды. Учурда жакынкы чыгышта кырдаал курч бойдон калууда.